Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо агенттигинин адистери Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин экономика адистиги боюнча билим алып жаткан студенттерине финансылык сабаттуулук жана депозиттерди коргоо системасы тууралуу маалымат лекциясын өткөрүштү. Иш-чара суроо жооп иретинде өтүп, жаш адистер кызыктырган суроолоруна жооп ала алышты. Аталган иш-чара дүйнөдө өтүп жаткан акча жумалыгынын алкагында өткөрүлүп жатат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги 2008 жылы көз карандысыз коммерциялык эмес уюм катары түзүлгөн. Ал Кыргыз Республикасында депозиттерди коргоо кызматын аткарат. Биздин келген максатыбыз бул жаштарга финансылык сабаттуулугун өркүндөтүү, ошондой эле депозиттерди коргоо системасын жөнүндө иш-чараларыбызды түшүндүрүү максатында келдик. Айтып кетүүчү нерсе, азыркы учурда дүйнөдө 170 мамлекетте глобалдык акча жумалыгы өтүп жатат. Кыргызстан бул глобалдык акча жумалыгына 2015 жылдан бери катышып келе жатат. Биздин демөөрчүлөрдүн эң башкысы болуп Улуттук банк эсептелет. Быйылдан баштап Илим жана билим министрлиги да кошулуп, бизге көмөктөш болуп жатат. Келгенки негизги максатыбыз бул жаштарга Кыргызстанда депозиттерди коргоо агенттиги бар. Кыргызстанда депозиттерди коргоо системасы бар. Депозитти коргоо системасына Кыргызстандагы 21 банк катышат жана 2 микрофинансылык банк катышарын түшүндүрүп атабыз. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги жеке жактардын жана ишкерлердин депозиттерин үстөк пайыздарды кошкондо 1 миллион сомдон ашпаган сумманы коргойт. Депозиттерди коргоо боюнча агенттик кепилденген учур келгенде бардык аманатчыларга компенсация төлөп берет.